Өзүм Нарындан болом. Нарын шаарынын Нарын районунун Актала, Хутур Акталадан болом. Төркүнүм ошакта, атенем. Турмушка чыккан жерим Нарын өзү. Балам экөөбүз, аты жөнүм Казакбаева Элизат. Өзүм больницада иштейм, Фучка больницасында, номер 1 больницада иштейм. Ушул эмени ютубтан көрүп калдым силердин эмеңерди. Көрүп эле анан сразу эме кылып аларды да, анан ютубтан да көп нерселерди көрдүм да, көп банктарга бардым, жеке эле бул эмес, көп банктарды кыдырдык. Айырмалап баарын байкадым. Анан өзүңөрдүн келечек жакты, мага көп немеси мага аябай эмеси жакшы экен. Балам экөөбүзгө көп нерсесине бизге жакшы болду да. Балам өзү Россияда иштейт. Балам ушу кеңешип, балам экөөбүз эме кылдык. Жок, эми элдер ар кайсысын айта берет экен. Эми ал тамда эме болосуңар, анан акчаңар күйүп кетет, анан эмне деп. Жок, мен ушу бир эле ушуга такалдым. Жок, андай болбойт. Элдер деле сен алчы, анан биз алабыз дегендер болду. Данный времяда бүт баары эле мага аябай эме болуп атышат да. Өзүм иштегендерим бар да, алчы, анан көрөбүз дегендер. Нарындагы өзүм тааныштарым бүт алсаң, анан биз дагы может очередке турабызбы деп аябай кызыгып алышты да, жакшы. Анан мындай көңүлдөрү эметип калды. Көп эле даже Москвада турган теңиш кыздарым дагы сен алсаң, может биз келип дагы ушундайга турабыз деп. Мен өзүм ишендим да. Элди да уштап эмеге кылдым, ушундай деп аябай көп эметчимес элем, көп ишенчимес элем да. Мен ушул банкка аябай эмеге ишендим, келечекке. Биз ошондо мен жайдан баштап ушундай аябай изилдеп, то карантинде жүрүп мен бүт баарын изилдеп чыктым да. Ошентип келип, анан мен сентябрда келип очередке турдум, сентябрдын аягы. Балам экөөбүз кеңешип, балам ошо Россиядан мамага көрдүңүзбү дейт, улам бир нерсени тиякты көрсөтүп, биякты көрсөтүп, анан буюрса жакшы. Анан там алып аткан тамдарыбыздын да ээси көп ишенбегендик кылды. Силер мындай кылбайбы? Даже биз бияка документин алып келип көрсөтүп, монтсек, ал дагы айтты да, буларды аябай сурады. Буларга келип алып, сиздин тигиңер мындайбы, андайбы деп ал аябай сурады. Бизге да чалып алып ошондой болду да ситуациялар. Анан жок, мен аябай досконально момдай деп эметип, балам экөөбүз эметип эме алдык. Мен $21,000 тамга тургам. Анан алган тамым ошол суммага туура келип эме кылдык. Первоначальный взнос $5,800 болот. 400,014,750 ушундай болду да. Сом менен ушундай төгүлдү. Айына эми 12,000ден төгөбүз. Достуктан алып атабыз. Ошондо Месроша болуп кетет экен. Месроша менен Достук микрорайон болуп кетет экен. Ошактан однокомнатный там алдык. Балам ошо Кызыл Аскерде окуйт, 49-та. Ошо өзүбүздүн эле крайыбызга карап, ошол жакта издеп, анан ошактан алдык. Мен тандаган, мен очередке турган күндөн баштап мен там издеп баштагам. Чтоб мен багы эме убагы келгенде мен даяр таап калып, ошондон бери там издеп келдим. Жакты карадык, болгон Бишкектин болгон жерин кыдырдым да. Мындай бизге выгодный эмесин карадык. Анан ошо өзүбүз таап бардык бул тамды. Балам келип калып, анан Россиядан келди балам, себеби балам намында болуп атат. Бүт балам намында оформить этилди там. Буга чейин квартирада тургам, канча жылдан бери келгениме 7 жыл болду. Больницада иштеп атканыма 5-жыл болду. Ушу квартирада турам, балам болуп, мамамдар менен квартирада турганбыз. Анан эми квартиранын акчасы 7-8 миң, анан свети кошулат, анан кышкы неме ошентип отуруп эле биздики оңго барат да. Бүт эмес. Анан бул өзүбүздүн тамыбыз, эмне кылсак өзүбүз эметебиз. Анан квартира деген квартирада эртең күнү ал үйдөн кетип каласың. Бул өзүң үйүң, канча жашасаң өзүң эмең болот да. Свободный бирөөнүн үйү дебей өзүң үйүң болуп жашай эткенбиз да. Бул аябай бир толкундануу эме болуп атат. Канча күндөн бери ошо очередиң келди дегенден баштап мен вообще түн уйкудан калып калдым. Уже там издеп түшүмө тамдар келип баштады. Кандай тамга туш келем, там алдым деп элдин баарына ушундай эмеде болуп атам, сүйүнүч аябай толкундануу болуп атат. Мисалы үчүн мен балам экөөбүз иштеген акчаны, мисалы үчүн могу сумманы мен канча жыл иштеп биз таба албайт болчубуз. Бизге аябай жакшы болду. Бизге ошо мисалы жаштар болобу кандай эме болсо дагы өздөрүбүзгө эме ошончо сумманы резко таба албайсың да.
азыркы кризис убагында бизге аябай жакшы болду да. Мынча сумма эмети албайт болчубуз. Келечекке келгиле, ишенгиле, көбү ишенбей эле жүрүшөт. Менин тааныштарым бүт элим алгылачы деп элатат да. Анан буюрса келгиле деди. Келгиле элди өзүбүзгө тартып эме кылабыз. Ишенгиле.